экономикалык өсүштү камсыздоо үчүн бир нече милдетти ишке ашыруу зарыл. Биринчи милдет экономикалык субъекттерге антикризистик колдоо көрсөтүү. Алардын ишине түрткү берүүчү чараларды жана чечимдерди тез кабыл алып, ыкчам аткарылышын камсыздоо. Анын ичинде өлкөбүздүн изоляцияда калуусуна жол бербөө. Ал үчүн соода жаатындагы негизги өнөктөш мамлекеттер арасында товарлардын эркин жүгүрүшүн камсыздоо жана вакцинация маселесин чечүү. Экинчи милдет мамлекетке инвестициялардын келишин жогорулатуу жана жумушчу орундарын түзүү. Үстүбүздөгү жылдын 5 майында Кыргызстан элине кайрылуумда республиканын экономикалык өнүгүүсүнүн мындан аркы пландары жөнүндө көз карашымды айтып кеткем. Биз экономикалык реформалардын алкагында фискалдык, соттук, укук коргоо, транспорттук, логистикалык жана тышкы соода саясатын өркүндөтөбүз. Ал эми санааттештирүүнү ар бир жарандын турмушуна таасир этишин камсыз кылабыз. Башкаруу жана кызмат көрсөтүү процесстери толугу менен автоматташтырылат. Биз өсүп өнүгүүнүн жаңы пайдубалын түптөө үчүн жаңы эрежелердин негизинде иш алып барабыз. Ириде мамлекеттин бизнес чөйрөсүнө кийлигишүүсүн чечкиндүү түрдө кыскартабыз жана жагымдуу, адилеттүү шарттарды түзүүгө бүт күч аракетибизди жумшайбыз. Бул үчүн олуттуу кадамдар жасала баштады. Акыркы убакта бизнес чөйрөсүнүн фискалдык жана укук коргоо органдарына нааразычылыгы кескин күчөп, ал ортодо маалымат мейкиндигинде ишкерлерге жана инвесторлорго кылмыш иши козголду деген маалыматтар байма-бай кайталанып токтобой жатат. Укук коргоо жана фискалдык органдар тар кызыкчылыктарды көздөгөндөн улам иштеп жаткан ири ишканалардын иши токтоп калгандыгы тууралуу фактылар жок эмес. Укуктук нормалардагы карама-каршылыктар ишкерлерге каршы колдонулуп, соттук териштирүүлөргө себеп болууда. Салык кызматы болсо, пландык текшерүүлөр кыскарууда деген маалымат бергени менен, пландык эмес жана камералдык текшерүүлөр көбөйүп жаткандыгын тастыктаган маалыматтар бар. Салык кызматы тарабынан жүргүзүлгөн мындай көп сандагы текшерүүлөр тергөө органдарынын көрсөтмөлөрү жана өтүнүчтөрү боюнча ишке ашырылып жатат деп айтылууда. Бул маалыматтар бизнеске болгон кысым токтой электигин ырастайт. Шундан улам каржы полициясынын ишин терең анализдеп, көптөгөн арыздарды эске алуу менен бул орган өзүн өзү актаган жок деген жыйынтыкка келгенбиз жана аны жоюу тууралуу чечимди кабыл алганбыз. Бул кадам бизнести колдоо багытындагы чечкиндүү кадамдардын бири болгон. Аталган кадамдарды улай жакынкы күндөрдүн ичинде Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетиндеги антикоррупциялык кызмат жоюлат. Бул боюнча тийиштүү жарлык даярдалып жатат. Урматтуу бизнес өкүлдөрү, ушул жерден бир нерсени айта кетишим керек. Албетте залда отургандарга тиешеси жок. Бизнесмендердин бир 100%-нын ашып кетсе бир 5% болушу мүмкүн. Ар кандай мамлекетти алдоо, же болбосо ушу салыктарды убагында төлөбөгөн моменттер бар. Бир окуяны айта кетейин, кечээ жакында Жылдыз Жакыпова эжекебиз, укук коргоочу, кыйкырып чыкты. Бизнесмендер Кыргызстандан кеткиле, мыйзам силерди коргой албайт деп. Ушул окуя боюнча сиздерге жалпы коомчулукка дагы айтып коюшум керек. Эл дагы туура түшүнүш керек, бизнесмендер да сиздер да билишиңиздер керек. Балян деген бизнесменди жакшы билесиздер. Бул эмне кылган? Бул мамлекеттик банкка болор болбос бир залогду алып барып коюп туруп, $2,5 миллион кредит алып кеткен. Бирок бир дагы ай же болбосо бир күндүк процентин бир тыйын төккөн эмес. Ушул күнгө чейин. Бул деген сөз мамлекеттик банкты алдап, ошол банктын жетекчилери менен сговорго барып, сүйлөшүүлөргө, аларга берчүсүн берип, парасын берип туруп, анан алганда, бул ошо ойдон залогду жанагы эч нерсеге татыбаган залогду таштап кетейин деген максат болгон. Бирок УКМКнын күчү менен алып барып туруп, сурак алганда банкирлер дагы өз мойнуна алган. Ооба, чындыгында пара алганбыз, ушундай таштап кетмегеле деп. Анан ушундай мамлекетти тоноо фактылары болуп атса, бул мамлекеттик банк, керемет банк, 100% мамлекеттик банк. 30 жылдан бери ушундай тоноолор, ушундай уурдоолор уланып келатат да. Анан биз ушуну коргобосок, анан эмпоочу эжекеси бар экен, коргоочусу, ошол кыйкырып чыкпасын, бул өзү крупный төбөсү көрүнгөн бизнесмен экен деп эле унчукпай калып, ушул мамлекеттин акчасын тоното бергенибиз бул туурабы же туура эмеспи?
Туура эмес да, мына ушул жерде отурган баарыңардын акчаңар ошол. Биздин акчабыз, карапайым элдин акчасы. 5-10 сомдон салык төлөп эптеп бюджетти толтуруп аткан акча бул. Кайра ошондон мына мамлекеттик кызматкерлер зарплата алат, пенсия пособия беребиз, мамлекетибизди өнүктүрөбүз. Ошондуктан менин айтарым, эгерде мурда ушундай окуялар болуп келген болсо, мындан ары болбойт. Ар бир тыйынды кайсыл жака бөлүндү, кандай жумшалып атат, ошол жерге бөлүндү, кеттиби, жумшалдыбы же жумшалган жокпу, орто жолдо урдалып кеткен жокпу деген маселени катуу коюп атабыз. Бардыгын көзөмөлгө алабыз.